мыйзам чегинде иш алып барыңыздар. Жарандарга жылуу мамиле жасаңыздар, түшүндүрүштерин жакшылап айтыңыздар. Нарын шаарында коомдук коопсуздукту күчөтүү максатында өспүрүм түн жана рульда аталышындагы биргелешкен рейд өтүүдө. Шаардык ички иштер бөлүмү, облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү жана күзөт кызматынан жалпысынан 60га жакын кызматкер тартылып, күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Бул иш-чарада негизинен биз Нарын шаарында болгон кылмыштуулукту алдын ала кароо жана ошондой эле өспүрүм балдарга мына кечкисин жолдо жүрбөө, ата-энелеринен уруксатсыз автоунааларда чыгып алган балдар болуп атат. Ага окшогон катталган балдарды биз Нарын шаарынын ички иштер бөлүмүнө алып келип, түшүндүрүштерин жүргүзүп, ата-энелерин чакыртып, кайра ата-энелерине кошуп берип атабыз. Ошондой эле мал уурулук боюнча анан жол кырсыгы да болуп атат. Бул жол кырсыгында алдын ала иштеп атабыз. Ар бир ГАИ постторго бөлүнгөн. Ал бир постто мисалы бирден ГАИ, бирден участковый, бирден кылмыш иликтөө бөлүмү. Ушулар биргеликте түнкү саат 12-1ге чейин иштерди жүргүзүп атабыз. Рейдтин алкагында калаадагы тамактануучу жайлар, компьютердук клубтар жана оюн-зоок борборлору текшерүүгө алынды. Түнкү саат 22:00дон кийин ата-энесинин же мыйзамдуу өкүлдөрүнүн коштоосу жок жүргөн өспүрүмдөр аныкталып, шаардык милиция бөлүмүнө жеткирилди. Жалпысынан 15 өспүрүмгө карата тийиштүү протоколдор толтурулуп, айып пул салынды жана ата-энелерине өткөрүлүп берилди. Алардын арасында буга чейин бир нече ирет эскертүү алгандар да бар. Ал эми жол коопсуздугун камсыздоо багытында 3 мас айдоочу аныкталып, мыйзам чегинде чара көрүлдү. Ошондой эле жашы жете элек өспүрүмдөр башкарып жүргөн мотоскутерлер токтотулуп, айып короосуна киргизилди. Рейдтин иш-чара негизинде ушул мотоскутерлердин баардыгы кармалып, жаш өспүрүмдөр Нарын шаардык милициясына алып келинип, ата-энелерине жаш өспүрүмдөргө тапшырылып берип, ата-энесине жана жаш өспүрүмдөрдүн баардыгына түшүндүрүштерин жүргүзүп, укук бузуу протоколдор түзүлдү. Бүгүнкү күндө мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай 6-7 мотоскутер кармалды. Азыр түнү менен шаар ичинде рейд биргеликте болот милиция кызматкерлери менен. Анан кармалган скутерлерди айып короого токтотуп, ата-энесине түшүндүрүштерин жүргүзүп, укук бузуу протоколдорун түзүп, дагы иш-чараны улантабыз. Жашы жетпеген болсо ата-энелерине айып салабыз. Жашы жетпеген мындай мотоскутер башкаргандыгы үчүн укук бузуу протоколлор, ошол укук бузуу протоколдун негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык, өзлөрүнө жараша, жаштарына жараша протокол түзүлүп берилет. Май майрамдарын утурлай башталган рейдтик иш-чара 1-майдан 10-майга чейин уланат. Тартип сакчыларынын айтымында мындай текшерүүлөр өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алууга жана жол кырсыктарын болтурбоого шарт түзөт. Белгилей кетсек, Нарын шаарында коомдук коопсуздукту көзөмөлдөө үчүн 50ге жакын видео камера орнотулган. Атайын борбордон камералар аркылуу жол эрежесин одоно бузган айдоочулар жана мыйзамсыз чогулган жаштардын тобу дароо аныкталып, жерине ыкчам чара көрүү үчүн топтор жөнөтүлүп турат. Норuz Аблаев, Таслан Талантов, Нарын жаңылыктары.